Ассаламу алейкум, ардактуу момун мусулман бир туугандар, баарыңыздарды ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөмдөн куттуктайм. Алла таалам сиздерге баардык жакшылыгын берсин. Биздин сүйүктүү агабыз Мирлан Ниязов агабыз, байкебиз жакшы бир эстафетаны мага жөнөттүр. Аль-Фатиха сүрөсү менен Аль-Ихлас сүрөсүн окуш керек экен. Азыр мен сиздерге микрофон менен окуп берем. Неге микрофон менен себеби дегенде биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айткан, Куранды жагымдуу кылып окугула деген. Анда эмесе сиздерге окуп берип коюңуз, уруксат этиңиздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз айткан экен, орозону туткан адам эки нерседен сүйүнөт да. Биринчиси бул ифтар кылып ооз ачканда, экинчиси болсо бейишке киргенде иншалла сүйүктүү Алла таалам өзүнүн жамалын көрсөтөт экен. Баарыбызга ошону насип этсин. Ал эми эстафетаны улант деген динден кабары бар менин сүйүктүү досторума узатып коюуга уруксат этиңиздер. Бул Мирбек Атабеков, бул Арсен, жакында эле Умрадан келген Нурмат Садыров, Данияр Эрматов, Нурлан Насип, менин эң жакшы көргөн сүйүктүү байкем Нурсултан Майназаров, Акбар Кубанычбеков, Кубат Тукешев жана ким кааласа улансаңыздар болот. Баарыңыздарды ыйык орозо айыңыздар менен. Ассаламу алейкум рахматуллахи.